Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Генерал Сүйүн Өмүрзаков коркокпу? Ийинге кирип алып, ишти кылып жатканы белгилүү. Ал айтпаса да түшүнүктүү, бирок генералдар качан ийинин кошуруп, ийинге кирип иш кылчу эле. Генерал деген бул жоокердиктин башкы генералдык чини эмес беле? Эмне үчүн генерал Сүйүн Өмүрзаков ачка чыгып, азыркы бийлик менен ачык сүйлөшө албайт? Же чынына келгенде бир тууган иниси Улукбек Өмүрзаков күнөөлүүбү? Анын күнөөсүн көтөрө албай ооруканага жүрөгү түшүп жатып алдыбы? Генералдын жүрөгү түштүбү же жүрөгү оорудубу? Учурда ушундай маселе эл тарабынан көтөрүлүп, ойго сала баштады. Атамбаевдин убагында генерал Сүйүн Өмүрзаков Камчы Ташиевди Ош шаарында, Ош аэропортуна чейин кубалап барып, айтчы сөзүн ачык эле айткан экен. Кана ошондогу духу, же ошондогу духу ошондо беле. Бийликке жараша генералда дух болобу? Мартка барып Сооронбай Жээнбеков камалат. Ушундай сөздүн ушундайы кечеден баштап кулак кагыш бола баштады. Анын негизги жүйөөсү Алмазбек Атамбаевдин мына абактан эркиндикке чыга турганы себеп болгон. Алмазбек Атамбаев мындан 3 күн мурун өзүнүн айтуусу боюнча ит досу Сооронбай Жээнбековду абакка отурарын эскертип, өзү эркиндикке чыгарын жар салган. Атамбаевдин айтуусунда Сокенин бийлик тактысында Үмүт деген 19 жаштагы бала ок атыдан өлгөн. Бир нече өлкө жарандар көздөрүнөн ажырап, сокур болсо, нечендеген адамдар кармай турган колдорунан ажырашкан. Ошондой эле март-июль айларындагы пандемия учурунда $500 миллион акча каражаты дайынсыз жер жуткандай жоголгон. Ушунун баарына Сооронбай Жээнбеков жооп берүүгө тийиш деген. Эми экөөнүн оорду алмашып, аша өзүнүн абактагы ордуна Соко досун отургузуп, өзү чет өлкөгө чыгып кетеби? Мунун баарын убакыт көрсөтөт. İt dost bolsa жақсы, досың ит болса жаманды. Құдай андай достардан сақтасын, шаримандай достардан Құдай сақтасын. Садыр Жапаров оңкосунан түштү. Мындай билдирүүнү жаш коомдук ишмер Бакыт Калмаматов айтып чыкты. Анын кебинде алыс өлкө башчы Сооронбай Жээнбековдон да эбегейсиз элдин ишениминен Садыр Жапаров чыгып бараткан өңдө. Өз кезегинде Комтөрдү улутташтыруу маселесин бийлиги жокто айтып келсе, бийликтин төрүнө өтөрү менен Комтөрдө алтын калбай калды, калдыгына тийбегиле деген. Матраимовду эртең менен камайм десе, саат өтпөй камабай калдым деп, акчасын соттун чечимин төктүрүп, эркиндикке кое берип жиберген. Ушундай сөздөрдү айтып келип, Садыр Жапаров ылдыйлап түшпөстөн, жогорудан тик кулап келип, оңкосунан сайылып калды деп журналисттерге кеп салып берди. Анын сөзүнүн толуктоосунда Садыр Жапаров жалаң өзүнүн досторун, жакын тааныштарын Бакиев учурунда чогуу иштешкендерин команда кылып, жанына топтоп, тобу менен ар кандай бийликтин кызматтарын берген. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.